Blogerler. Aktivist. Mına Matırayım Türkçe. Assalamu alaikum Kırgız elim. Bugün Oşton beri gelgen tuğanдар atыңыз kim? Söntayır. Söntayır kim? Söntayır Manapoviç. Manapoviç. Oşton beri geldiniz be? Ne? Siz de geldiniz pata? Geliniz uçaşkoyun. Atı jönünüz kim? Ata. İsrail Kağanı. Ya. İsrail Kağanı. İsrail Kağanç. Kağanı. Puandık? Kağanı. Puanı. Gelіңіздер мына мен интервью алып алайын сіздерден. Баяғы блогерлер, бұларға сүйлеулі. Не мақсат менен эмне болуп келдиңиздер? Элдин үмүтүн актайт. Бүгүнкү бийлик элге качан иштейт, ыйкылас эмес. Нет, Ыплас, Талант Жентаев, Райым Миллион, элден колуңду тарт. Так, байке. Бияны көргөз койсоңуз. Тилек Матырайым. Булар кысымга алып атабы же кандай? Кысымга алып, бизди уртакмакка алып, үйлөрүбүздү буздуруп, биз менен салган үйлөрдү азыр Садыр Жапаровдун баягы буйругуна илештирип, 2009-жылы гана салынган үйлөр бузулбасын деп турган. Булар 2020-жылы, 2017-жылы өкмөттөр өздөрү урдап берген жерлерин мыйзамдаштырып, анан бизди болсо булардыкы мыйзамсыз чыккыла деп уртакмакка алып, биздин салган жерибиз Попандын жери эле бүгүн төлөйкөн сатып жүрүп атат доңго. Азыр Кипраземдер маалыматты жашырып, 2008-жылы 16 гектар жер трансформация болуп, кайра 2012-жылы 2 гектарды трансформациясын кайтарып алып атышат айыл өкмөттөр. Ону өкмөттөр бекитеткен жогорку кеңештен, неметен береткен трансформацияны. Кайра өкмөт трансформацияны кайтарып алат экен. Булар айыл өкмөттөр өздөрү жокко чыгарып атат. Баягы трансформацияны 2 гектарды. Анан ону соттордо адвокаттар кармап алса ошол жеринен, адвокаттарды акча менен басып коюп атат. Сатып алып атат. Анан адвокаттар акчасын алып бизди таштап кетип атат. 3-чү адвокатыбыз таштап кетти бизди. Биз 1 жыл болду, бизде эмне айып? Адвокаттар киргизди, документиңер туура силердики, киргиле үй салгыла деп салдык. Бүгүн ошол адвокаттар жооп бербей, жок, качып кетип калды. Эми ошо арыз муңузду ошо Кыргыз Республиканын президенти Садыр Нуркожоевичке келип айтайын дедиңиздер да? Ошолорго айтайлы дедик. Бизде ошол Кара Суу районунда Тилек Матырайымдын убагында ошо беспирдел бардак болуп кеткен. 17 айыл өкмөттү алмаштырып, аралаштырып таштаган. Ошол жерде биз 5 жыл соттошуп, мен 38-ге чыктым. Өкмөттөн жер ала элекмин. 9-класстагы ошол Попандын жер адиси 9-класстагы баласына жер алды. Ону соттор чыгарып атат. Ар бир граждан жер алганга укуктуу деп. Мына ушинтип соттор олорго жеңилдик берип, биз 5 жылдан бери соттошуп жүрсөм, булар жер алганга акылуу экен. Бир жерден жер берип кой деп баягындай бир айыл өкмөттөргө бир сунуш пикирин билгизген жок да. Эч кандай орган биз жөнүндө эме болбой атат. Органдар болсо ошол жерде бизди уртакмакка алдырып, тракторист кубалап, ушундай иштерди кылып, акыры бензага барып жатат. Сүйлөшөбүз. Тиги, ошондо азыр Оштон канча киши келдиңиздер байке? Оштон азыр бояк биз азыр 5-өбүз келдик. Анан аксакал адамдар машина менен келишти. Булардын максаты ошол болгон баягы жерди Ыйкылас фирмасына өткөрүп берип, олар 12 этаж дом салыш керек. Ол дом салганга ол жердеги айланасында элем каршы, бизге көлөкө түшөт деп. Аларда эч кандай неме жок, келишим жок да. Ошол жердин элдин немеси. Анан ол жерде 35 гектар Попандын жери эл жашап атат. Бир эле ошол 2 гектар, 1 гектар 83 сотукты Төлөйкөндүн жери кылып атышат булар. Бирок ону ошол подделка документтер менен булар ошого апарып коюшкан. Биз ошону бийликке угузайлы деп келдик. Садыр Жапаровго же премьер-министрге кирип айтайлы, ошо Бишкектен, ошол Кипраземден текшертели ошолордун трансформациясын деп келсек, азыр булар айтып атат, жогор жактан бекитилген трансформация болгон жерди только гана жогор жактан гана кайтарып алганга акылуу деп атат. Айыл өкмөттөр кайтара албайт ону. Может, силер айткан подделка документ болушу мүмкүн булардыкы деп. Биз ошону текшерүүнү жүргүзөбүз. Арызыңарды жазып бериле, биз ошону текшеребиз деп. Анан бул компьютерден караса, булар числасын коюшпаптыр. 2008-жыл деп коюшуптур, числасын немесин ошо кабыл алган күндөрүн коюшпаптыр. Бул ушул Кипраземдин уюшкан госрегистрдин уюшкан кылмыштуу немелеринен бүгүн карапайым эл жабыр тартып атат. Азыр элдин наразы болгону соттор, госрегистрлер ушу. Так, сизге 1-2 суроо берип алайын. Ошондо ошол азыркы
мыйзам иштебей аткандыгын көрүп билип туруп, жергиликтүү бийлик дагы сиздерди оштон караган арыздарыңарды карабай койду да соттон. Biz Esenbuga arız berdik эле, арыздарыбызды жокко чыгарып койду. Жокко чыгарып койду. Чыгарып койду. Анан адвокаттар бизди алдап кетти деп Медетова Динара деген адвокаттын үстүнөн арыз жазсак, ол арызыбыз эми жокко чыгып калды. Онун күйөөсү Данияр деген Эсенбуда иштейт экен. Биздин угушубузда. Ошентип бул Эсенбу менен байланышы барбы, кыскасы бизге Эсенбу, кыскасы Эсенбудан биз тыянак көрө элекпиз да. Ошо соттошкондон бери биздин арызыбыз толук Эсенбуда каралып атат. Ушу негизи мына легитимдүү бийлик болуп оржогон Садыр Нуркожоевичтин бийлигине 1 жыл болуп 1 жылдан ашып калды. Эми ушулардан ошо үмүт арткансыздарбы сиздер негизи? Биз эми ушул Садыр Нуркожоевичти маалдап, Эсенбу бизди куугунтуктап, биз ошол маалда айлык бүттөр менен соттошуп жүргөнбүз. Ошонон кийин анан бул мынау жерди 2020-жылы ошол бийлик алмашаарда, сентябрда үй салсак, октябрда бийлик алмашкан. Биз мурунку бийликтин убагында салганбыз ол үйдү. Бирок азыркы бийликтин маалында биз ошол жерлер мыйзамдуу болуп, ошол жерлер мыйзамдуу чечилет деген үмүттө турсак, Садыр Жапаровдун буйругу чыкты. Салынган үйлөр бузулбасын, пандемияга байланыштуу деп. То есть ал мыйзамды да карабай атышат азыр. Ал мыйзамды иштетип атышат, өздөрүнүкүнө. 2020-га иштетип туруп, анан биздики 2020-да. Ноореки жигит негизи убагында качып кеткен, Качып кеткен бул. Анан кайра келип азыр айыл өкмөтпү же эмне бул? Ким бул? Тилек Матраев бул мурунку аким азыр эчтеке эмес, бирок ушунун куйруктарынан биз жабыр тартып келе айтабыз да. Ушул кылган иштер ошол баягы жерлерди жерге алмаштырган. Бирок жазасын албай барын кылган ушул киши бирок жазасын алып элек Жазасын алып элек. Жазасын албай атат бүгүнкү күн. Мынакей урматтуу кыргыз элим, ушу оштон бери аксакалдар, карыяларыбыз да келиптир. Мыйзамдын иштебегенине байланыштуу мына Кыргыз Республикасынын президентинин өкмөт үйүнө чейин келип кайрылып атышат. Бияктан кабыл албай, байке сиздерди колоп чыктыбы, азыр кандай болду? Азыр биз ошо арызыбызды жаздык. Жок, азыр милициялар сүрүп чыкты, бирдеке деп атасыз да? Жок, милициялар бизди чыккыла бу жерде тополоңдун кереги жок деп 3-4 милиция бизди эшикке алып чыкты. Бирок арызыңарды жазгыла, эртең кабыл алабыз, эртеге жолуктурууга аракет кылабыз деп койду. Биз буга ишенбедик да. Бул куруу сөз менен эмне сөз билбейм. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, министрлер кабинетинин төрагасы Марипов, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич мынакей карапайым эл оштон бери жөө келишти. Эми ушуларга бир 5 мүнөттүк убактыңызды бөлүп, арыз муңун угуп, чечип берип коюш сиздин милдетиңиз. Сиз Кыргыз Республикасынын президенти болуп, ушунча элдин жүгүн мойнуңа алгансыз да, мындайча айтканда. Эми ошого ушундай кайдыгер мамиле кылсаңыз, сизди эл өзү кечирбейт, сөздүн ачыгы. Ата кишине интервью бере аласызбы? Тек бутуңуз ооруп, каяктан бери сиз машина менен келдиңизби жок дегенде? Оштон келдим да, мына пут ооруп атпайбы жөө келди. Сиздин жериңиз да ошакта кирип кетип атат да? Ошоға кирип атат да. 2008-жылы трансформация болгон жерди кайрадан булар баяндагы бузуп атат да. Мына азыр бербей, кайтадан башка сатып булар. Бул жерде Матраев бар. Тилек Матраев аким болуп турган. Төлөкөндү бир налаштырганда, мына папандын жерин Төлөкөнгө неме болуп атат азыр. Түшүндүм ата. Кыскасы, ошо Матраевдин заманы дагы эле бүтө эле экен да. Мынакей канча бийликтин башын жутту. Мынакей аксакалдарыбызды аксатып, тексетип, оштон бери жөө алып келдиңер да. Ошактан бүтүрүп койчу, ушулардын маселесин чечип койчу ишти сиздер ушунчалык мына бийликтер силер кайдыгерсиңер. Мыйзамыңар иштебейин, мысы да жок калыптыр да. Ушунча аксакал абышкаларды тияктан бери жөө алып келипсиңер да. Эмне үчүн мыйзамдуу чечилип салынып берген жерлерин силер кайра тартып алып атасыңар? Дагы бир жер мындай да. Ошол жерде 50-60 үй бар. Ошол 50-60-ты бәрін булса майлелер. Нахал келип 12 үйдү бизге бузуп атат. Олардын документи жок. Биздин жерде баары. Силердин документиңер бар. Документи ошол баягында кылып атпайбы булар? Трансформацияны жокко чыгарып, документти алып коюп атышат булар. Суу чыгарабыз, свет чыгарабыз деп алып коюп, беркинен документи жок. Оларга тийбейт, нахал 12 үйгө тийиштүү кылып атат да. Болсо кал жерде. Олар эми калсын дешти, тына турган. Ого неме айтат да?
Hazır metroiplerin zamanı oldu. Мынакей. İkilas bir pivaсын koyup aldı, ete saladı eкен. Бул люстрация болбогон негизи. Тазалануу болбогонун негизи. Трансформация болгон жер. Мыйзамдын иштебегенин негизи. Ушуга алып келип такайт. Бул эле аталар эмес, апалар эмес, канча деген карапайым элдер зар какшап мыйзамды иштешине зар болуп жүрөт да. А сиздер кадр маселесин, свет маселесин, көмүр маселесин тыңырак чече албай атасыздар да. Анан асман, анан каякта поезд, дагы бирдекелердин баарын ойлонуп чыгарчу болдуңар. Силер элементарный жөнүнө мыйзамды иштетип берип койбойсуздарбы? Мыйзамды элечи. Даяр турган кара кеченин көмүрүн элге тыңырак жеткире албай атасыздар, Burada Jalan Yesemin'in neşelliği var, boştur. Mamuruk var mı Karasun prokuroru. Başta boşap ketken familiyası bir turgan bayıp beken. O püt oşu arı sonları yeyle algan. Oşular bayakları burap, ülüş dedirtip çalgan yerden. Onların ülüşü var, şaknalı algan yerde. Transmas olgan yerde usuları birlikte salıp atat, güçke salıp. Күчкө салып, Күчкө салып. силердин мыйзамдуу трансформация болгон жериңиздерди тартып алып атышат. Тартып алып атат. А болса жаныбызда кошларды албайбы? Кел накалы 12 үйдү накалы кылып атат. Алардын кыршасы бар го. Алардын кыршасы бар. Эсен буда. Жок, бизге жок. Эсенмен начальник кылып атат. Жерди тактай турган комиссия түзгөнбүз. Комиссия эми 3 жолу бузду эсенмен начальниги. Ташиевке башка берет экен, ояка акчасын алып алды, олар башка бурат экен. Мына биздин берген эрден бири ham кабыл албай атат. Жатады жерде. Алардыкы момент чыгып атат. Мына эсенмен начальнигинде болуп атат ишти. Ошону эч көзөмөлгө алынбай атат бул. Ташиевке жеткире албай койдук. Ушул. Урматтуу кыргыз элим, биз кайдыгер эмеспиз. Эгер кайдыгер карабаган жарандар болсо, келиңиздер. Ушуреки оштон бери жөө келген аталарыбызды, апаларыбызды, бүт туугандарыбызды кайдыгер карабай, ушу өкмөт кабыл алышын талап кылалы. Андыктан biz talap koygondu tuura bilsek, mıйзам чегинде барсак, бизге эч ким эчтеке дей албайт. Биз аз да кабарлайбыз, бул кишилер менен аз мындан аркы иши кандай болот, эмне кылат, ошону менен кабарлашып туруп, биз бул кишилерди колдоого алышыбызга муктаж, биздин элдин назарына муктаж аталар, апалар келиптир. Ошолор менен андыктан урматтуу элим биригип, муктаждыгын чечип бергенге аракет кылабыз. Ne deyip bak ya, girişte yok, havalıçılar var mı? Yok, olmayı yok. Оперативный дежурныйлар бар ма bu yakta? Жогорку кеңештин дежурныйлары бар. Атөсүнө. Эмнеге болбойт экен? Biz tartmaz. Başka tartmaz. Кол ала албайт. Эч ким жок азыр, э? Саат канча болду? Депутаттардын бирөө да жок бе? Iya. Gitken yok dediğimde maşinalar çok kaldı. Benim maşinamda. Var da. Burası yok da aldap yatışır. Malardan olsun. Бияка туруп алсаңыз. Сиздердики да ошондой маселе да, жер эле. Сиздики өзүнчө жер, сиздики өзүнчө жер, э? Жок, баары чогуу баягы жүрүштө. Жөө жүрүштөр, бирок жерлерге өзүлөр, э? Мынакей жогорку кеңештин депутаты экен. Салам алейкум аке. Оштон бери жөө келатыр, кичине арыз муңун угуп койбойсузбу? Кишини кояр коюңуз. Угуп койбойсузбу арыз муңун? Эмне депутат болуп алдыңар, угуп койгула 5 мүнөт арман. Yok, bular bayağı kim kereklerdi Atambayev aytkanday. Ha? Bular ошо kim керек дегенин Ошо жогорку кеңештен бир качабы депутаттардан чыгып, ошо элдин арыз муңун угуп коебу деген ниет менен бияка келип кайрылып атышат. Өзүңүздөр көргөндөй бир депутат көңүл бургуста келген жок, кетип калды да. Erçip geldi bizde. Ошол экосуна баргыла. Кайсы эко? Жок, ал бирөө эмне менен жүрөт, бирөө тиги Бирөө органдан. бирөө органдан да. Орган Салам алейкум аке. Биз оштон жөө жүрүш жасап Кандайсыз, жакшыбы? Президент аппаратынын эмне жетекчисизби? Men adam emas. Депутат болбой калган да, ушуну. Iya.
Жоқ, біз депутат болбасаңыз деле неге мыналар Президент апарасыз ба, келin? не себептен қайрылып қоймайсыз? Мен адам емеспін деп қойыңыз. Жоқ, тура. Оода. Жок, булардын милдети ошо эл өкүлү болгондон кийин шайлангандан кийин ушундай карапайым элдин үнүн угуш керек да. Укпайт булар, укпайт. Ушулар укканда карап турайын дейт, түзгүлө адам Оо, болбойт. карап турам. Ошол эмен мына түзөпүр эмне? Оо, түзөп. Анан мага ссылкасын таштап коесуз. Ссылкасын таштап коем. Түзөфүрдө биз аты жөнүңүз ким? Саламатсыздарбы? Мен Сабирова Тургунай Маматжа Диловна, Ош областынын Аровон районунан болом. Ошол жөө жүргөн адамдарды жол катары мен блогер катары колдоп келдим. Азыр мына Ак үйдүн жанында отурабыз. Ичкериден кимдир бирөөлөр чыгып жатат, билбейм, адам окшойт. Кыскасы өздөрүн тааныштырбады. Карап туруп эле деп мыйыгынан күлүп өтүп бара жатышат да. Бул 120 депутатка мына Алмазбек Атамбаевка мен ушул эмесине баа беремин, чимкирик деп бекеринен эме берген эмес. Булар ошол чимкирик деген атка татыктуу. Азыр мына үчөө чыгып кетти. Үчөө тең мына эме кылган жок. Кимсиңер, эмне себептен келдиңер деп бирөө кызыгып койбойт. Мына азыр байке сиз ким болосуз? Адам болом. Бул жакта эмне жумуш аркалайсыз? Эмне кызматыңыз эмне элеген кыласыз? Просто кайрылалы дейт да. Кызматыңыз ким? Кайрылсак болобу деп атат сизге. Биз сизге кайрылсак болобу? Кайсы кызматты ээлейсиз? Эмне жумуш кыласыз? Мына ушул İstediğinizi bilip duram. İçeriden jönөкөй adam çıkmaydı. Салам алейкум, байке, салам алейкум. Келсеңиз ат жөнүңүздү айтып койсоңуз. Siz özün аты жөндөрүңүздү айтып койсоңуз. Сизди Siz мына эжеке келиңиз. Барбай эле коңуз. Укпаса жөнөңүз. Келиңиз эжеке. Уктусуна кайрылалы эми, келиңиз. мына ушундай укпайт экен, мына урматтуу мекендештер. Укчу адамдар бар, ошолорго уктургула дейт. Билбейм, кимиси угат экен, кимиси укпайт. Анысы мага караңгы. Ичкериден мыйыгынан күлүп, биз мыскыл кылгандай өтүп бара жатышат. Анан Кыргызстанда митинг болбосун дешет. Мына жөнөкөй эле барып, мына аппаратына кирдик, кайрылуу жазгыла дейт, заявление жазгыла дейт. Бирок ошолорго мындай керектүү суроолорду берсек, алар деле мындай нормалдуу жооп бере албайт да. Жанагы биз жол катары келе жатканда, бул менин сөзүм эмес, бул элдердин сөзү. Силерге Садыр Нуркожоевич силерди көрбөйт, ага киргизбейт, айланасында кузгундар ээлеп алган дейт. Мына ошол сөз чын экен. Биз мына 5 мына бул ушу 5-чи президентти бүт бар мына Бакиевди качырдык, Акаевди качырдык. Бирок ошо айланасында кузгундарды качырыш керек экен да. Президенттерде айып жок экен. Ушул күнгө чейин мен баардык президенттерди каралап, мындай жаман кылып, жаман көрүп келгем. Бирок президенттерибизде эч кимисинде айып жок экен да. Мына азыркы күндө Кыргызстанды кан какшаткан мына Атамбаев деп айтышат. Ошол Атамбаевди деле мен жек көрбөй калдым. Мен уже бүгүндөн баштап президенттин айланасында кузгундарды жаман көрөмүн. Мына ушундай эле сөздөр да. Рахмат. Дагы кимиси чыгар экен күтүп, ушу элдин үнүн уккан бир депутат чыгарып экен деген ниетте турушат. Баары тең чилче тарап качып, бирөөсү чыгып сүрөткө тартат. Болгон ошол. Эмне деп атат байке чыгып алып? Жөө келдиңерби деп сурап кайра кирип кетти го. Сурап кайра кирип кетти. Кабар барды да. Не максатта келдиңер, бир кызыгып койгон адам. 2009-жылдагы президенттин буйругун 2020-жылда ошол айыл өкмөттөрдүн өзүнүн булык иштерин жаап, ошол законду иштетип атат. Ушуга соттор ham уруксат берип атат.
взносқа берілген 38 үй бар. 1 жыл болды. А бізге 2 ай болып тұр. Біз айттық, ошоны сүріп келіп түсіре бермейли, мақұлбыз болып тұр. Ошонда тегиз иш кылсаңар. Мыйзам боюнча тегиз баарына бирдей иштесеңер. Баарына иштесеңер. Десек, ону менен ишиң болбосун. Биз мына шуну гана кылабыз дейт. Ошол эми Кара Суу районуна карайт ошол үйлөр ам дедик. Биз ам Кара Суу району болсок. Десек, жок, сен өзүңө жооп бересиң. Азыр Моурек ишин доорунда чыккан чечимдин баары иштеп аткан экен да дагы эле. Ушул 2009 ушул салдырган немелерди эми 2000 бул 2012ден өйдө аким болду. Бирок ушунукка иштеп атат. 2009-жылкы закон ушунун немесин иштеп атат. 2015, 2016, 2017-жылы мыйзамсыз деп узноско берилген үйлөрдү ошол президенттин буйругунун азыркы неме элдин кырдаалына жараша үйлөр бузулбасын деген законуна ошолорду илештирип атат. Болбосо сиздер деле эптеп ошо каражатты өзүңүздөр таап, өз аракетиңиз, өз колуңуздар менен эмгек таза эмгегиңиздер менен салдыңыздар да. Ошондой кылдык. Болбосо мыйзамсыз болсо башка жактан жер көрсөтпөсө биз качан эле чыгып кетмекпиз будан 2-3 ай мурун. Бизге жер амеле көрсөтпөйт, келип эле чыгып эле чык. Акыры жоопкерчиликти бир мойнуна алыш керек да айыл өкмөт. Туура булар жер алган эмес ушумалга чейин. Давай ушуларга жер бер, мыналар чыгып кетсин десе биз амеле ойлонобуз да. Biz onun чыгып карап коюп кетти. Оштон мыйзам иштебей атат. Турусын айтыш керек. Оштон мыйзам иштебей атат. Билбейм, биз Бишкекте жашабайбыз, Бишкекти билбейбиз, бирок Оштон мыйзам иштебей атат. Туурусу эле. Мынакей, урматтуу кыргыз эли ошо элементарный кайдыгер эмес, карапайым элдерди арзымын кабыл алып койчу жерде эле да. Ушулорду мындай эшикке тургузуп, жалдыратып, кабыл албай койгондор кандай сезесиздер? Эл менен бийликтин ортосунда ажырым кайра ажырап кеткендигинин белгиси да. А болбосо булардын мыйзамдуу алган жерлери экен да. Мыйзамы. Документтериңиз бар да, кызыл китептерине чейин. Жок, Токтом, негизинде. Ошондон кийин токтоткондо буларчы мындай дальше улаган эмес. Себеби улай турган болсо өздөрүнө баягындай бизнес азыр ошо Матраимов 12 этаж там салат деп жатат го, ошого мындай болбой калмакта. Сен тартпайм, бияка чыгып бер. Камераны буруп коем. Камераны анаяка буруп кой. Анаяка буруп, бияка буруп коем. Жок, каерда, ошону айта бер. Мунусда депутат болуш керек эле, мунусда колун жайып алып туруп. Депутат. Келерки шайлоодо ушундай депутаттардын бизге кереги барбы? Кандай болуп калат? Азыр эми жайнаган чүт эле айды алып берем деген депутаттар чыгат. Бирөө чыгып аттı эле өткөндө. Түркмөнстандан газды мына алып келем деп. Городской кеңешке депутат болуп атканда эле городскойго жогоркуга эмес. Ушул жерде карапайым элди кабыл албай атасыңар, анан аяктан силер. Ошон үчүн терең ойлонуп, кыргыз элим, мунусун алданбай, иллюстрацияны өзүңөрдүн колуңарда да, акчага сатылбай, жакшы тандоо жүргүзүш керек. Азыр биз бул жерден жылсак, уже депутаттар кача албай биз нар жака өткөргөнөн жатышат булар. Ар жагынан бок машинесинин баары ушакта болуш керек. Машинанын баары ушул жерде. Жана эле депутаттар жок деп жаткан. Анан мына менин машинамбы. Мен эшик арабам деле жок. Ушул депутаттардын машиналары да. Мына мен андай куртой машиналар жөнөкөй элдерде жок да. Курсаңар ачкан жокпу? Биртке турганда чай ичели, Курсагыбыз ачты, сааттан бери чай içелек. Чай ичелексиздерби? Чайга деле акча калган жок. Жүрүңүздөр ам. Анан мен дагы ошол жерден жер алып. Кичине тура туралам да. Депутаттарыбыз үйлөрүнө жылуу жумшак такта коюп, орусча айтканда анан кийин узатып койбойлубу? Жакшы баргыла деп, эл үчүн иштеп атасыздар. Кыргыз эли пахта койгонго аябай эмебиз да. Уста болуп кеткенбиз. Болгондо да мына арабанда мен пахта терип жүрүп, уже пахтакор болуп чыкканмын. Ошо бүт пахталарын чогултуп келгем, ошолорду коеюн. Ким болуп кызмат кыласыз? Салам алейкум.
Келиңиз, жараны картайсың. Менби? Жөн. Эмнесиз жөн эле? Сатыр. Неге жакшы иштеп кылат билбеймин. Эгерде мен ушул жерде иштегенимде депутат болуп, мен мындай кызматты аркалайм жок дегенде мен пол жуугучмун деп айтып коймокмун. Намыстанбай. Ооба, намыстанбай эле. Бакыш, элден айланса болот. Карапайым элден айланса болот. Алданган эл алданып жүрүп ушуга жеттик да. Мындан ары алданбаска аракет кылып келе жаткан шайлоодо жогорку кеңешке бараткан депутаттарды тазасын, жакшысын тандап алыш биздин өзүбүздүн колубузда. Анан 2000 сомго, 3000 сомго алданып калып, жеда бирдеклер сатылып кетип, анан кайра зарга акчап калбай, ошон үчүн жакшы тандоо жүргүзүш керек да. Иллюстрацияны биз башташ керек. Эч кайсы депутат мына мен деген депутат мен көрбөдүм. Мен баарына каршы беремин. И вам советую. Депутаттардан көңүлүңүз калып туруптур да экен. Ооба, ай көңүлүм калды. Кайсы депутат эле барган болсо, ошол айыл өкмөттү басып алып, анан ошол жерде кайсы эмне бар болгон болсо, мындай аларга баягы биз тамак жасаганда тамактын сонун дамы буркурап мурдубузга кирет го. Депутаттардыкы ошо акча мурдуна кирет экен да, акчанын жыты, ой, могул жерден акчанын жыты келе жатат деп. Ошол жерде элегенге аракет кылсак булар. Исмаилов Эрмат, Абдыкеров Азиз, Самиев Рада, Эрматов койчу, Ончек уюшкан кылмыштуу топ жоопко тартылсын дейт. Кайдыга карамаган урматтуу СЧО Facebook достор көрүп аткандар болсоңуздар, бөлүшүп коюңуздарды суранам. Себеби ошо бийлик башчыларына жетсин, ушу оштон бери жөө келген жарандарыбызды кабыл алуусун талап кылалы. Бошторуңуздар болсо, убактыңыздар болсо келип, ушулардан маек алып, дух берип, моральный поддержка кылып турганыңызга мен сиздерди чакырам. Булар айтышты. Көп адам ызылдатсаң, анан митингчилерде мындай неме кылышат, андай кылышат. Жолдо аябай көп элдер ээрчиди да, бизде барайлы, бизде да ушундай проблема, мынол маселелер чечилбей жатат деп. Мен акмак, мен дура. Жок, мен митингке барганым жок, мен ушул адамдардын проблемасын чечкени бара жатам. Ошонун арасында өзүмдүн дагы көйгөйүм бар. Ошон үчүн бара жатам деп бир да адамды мындай илештирбей мен келипмин да. Эгерде менин жаман оюм болгондо мен жол катары мен 200ден ашык адам мага чалды да. Эй, давай, мына күнү жетип калабыз, мына күнгө бар, ошол күнгө даяр бол. Саламатсызбы эжеке? 1 мүнөткө уруксатпы сизге? Ат жөнүңүздү тааныштырып, анан ушу оштон бери жөө келген жарандарыңыз бар экен. Сиз эмне исинде кызмат этесиз? Жашыруун болбосо. Иә. Демирбан. Макул. Нолор ким болду эми? Телохранитель болот. Телохранительдер го. Кимдир бир Курттойдун телохранители чыкты да, аларды мына бизге окшогон элдер атпайт, өздөрүн атып жок кылат аларды. Өзүңүз эмне кызмат кыласыз? Мен жөнөкөй эле дыйкан аялмын. Дыйкан. Канча балаңыз бар? Жөнөкөй эле. Бир уул, 2 кызым бар. Алар кичинекей. Ошолорду таштап коюп келе бермесе, жолдошуңуз карап калдыбы? Жок деген. Ата-энем карап калды. Атам инсульт көтөргөн, орукчан адам. Апамдан кары, мындай немеге пенсиядагы адамдар. Жана сиз жашап аткан үйдө ошолор болуп чогуу турасыздарбы? Ооба. Жана бузула турган үйдө, Жок, мен башка жакта, биздин үй бузулган жок. Кудайга шүгүр, биз башка. Биз ошо өзүбүздүн мурда чоң энемден калган эле үйдө жашайбыз. Эски үйдө эле? Эски үйдө, ооба. Анан бул кишилерге колдоо керек болуп калды. Буларды мен жандап келгениmin бирден бир себеби буларда акчага жалдангандар, баягында эмпошник деген бир балелер чыгып кетти го. Ошондойлор деп неме кылышты, анан кимдир бирөөлөр анан башкынчылар деп маалымат беришти. Бул жерде эки кыл маалымат да. Бирок чынында келгенде булар эмпошниктер дагы эмес, анан баскынчы дагы эмес. Булардын колдорунда токтомдору бар.
ГПРС'имдин кагаздарында дагы ошол бул жер мына Папан айыл өкмөтүнүн жери деп көргөзүп турат. Чынында кыйналган элдер. Кайдыгер кетип аткан депутаттар да видеого чыгып калсын. Чынында кыйналган адамдар да булар. Анан менин өзүмдө дагы чырмалган бир суунун мафиялары бар. Аны мына Араван районунун бүт баары билет. Аны да айта кетейин деген. Аны кошо айта кетейин деп мен өзүм буларга кошулуп келдим. Ооба, үнүм жетер бекен. Мына ошол чырмалган топ бузулар бекен. Жанагы ажырык чөптөй болуп булар баары бир болуп мындай неме болгондо ошону мындай кылып жарып алып чыгып кетиши аябай кыйын. Булар отко да күйбөйт экен, сууга да чөкпөйт экен. Кыскасы ушунчалык бекем экен, эми нар жагы жок да. Ошон үчүн мен буларды ажырык чөп деп атаймын. Мынакей ак калпагын кийген аталарыбыз отурат, энелерибиз турат. Оштон бери жөө келген бир депутат чыгып кабыл алып, жок дегенде жылуу сөзүн айтып койгонго жарашпай турат да. Ошондой жогорку кеңештин депутатын бизге кереги барбы? Эмкиден баштап мындай туура шайлоо, туура тандоого барыбыз өзүбүздөн болуп атат. Эртең күнү кайра ушинтип карапайым эл зар какшап сыздабаш үчүн туура тандоого. Салам алейкумдар. Жогорку кеңеште депутат болосуз беке? Эмнесинде кызмат кыласыз? Жөн эле жооп берип койсоңуз болобу? Эми депутат болбой калгыла да. Мына ак үйдүн ичинен чыккандар дагы мына ушул депутаттардан жийиркенет окшойт менимче. Депутат эмесмин деп жатат. Карапайым элдин үнүн угуш үчүн депутат болбосоң дагы кайдыгер карабай жооп берип кой да. Биз кайдыгер карабай мен Facebook'тан көрүп алып ушака чейин келип атабыз да, мисалы үчүн. Кычырап кийинип чыгып баратып, мен депутат эмесмин, мен обязательно ушакта иштешим керекпи деп туура сүйлөгөндө да үйрөнөлчү мындай. Ушактан ак үйгө жоң киши кирип чыкпаса керек. Биз эшигин астында араң турабыз да, дагы жакшы мындай калиткалар алынып калып. Азыр депутат десе, мен ушул кичинекей балам дагы, апа депутат болбойм дейт да. Неге десем, алар жеп жутар дейт, алар элдин канын соргондор деп ошол мен 8 класстагы балам ушул сөздү айтат да. Андан көрөп сизге окшоп эч кайсы немени ээлебесем дагы элге пайдам тийсин. Мына ошондой мен патриот болуп чоңоёмун дейт да. Кудайым буйрса, таза патриот болуп чоңойсун. Улуңуз канчанчы класста? 8 класс. Кудай тилегин берсин. Кээ бирөө меники деле туугандарым бар. Кээ бирөө айтат, сага бирөө акча берип койсо, анан ошолорду тартып жүрөсүң да дегенде. Баягы өзүңдүн жаттарың айтканда абдан жаман болуп кетсиң, действительночу. Биз деле ошо кайдыгер карабай Кыргызстандын келечеги оңолуп кетсе экен деп ушуну чагылдырганга туура келип атат да. Ооба. Анан блогерди азыр көпчүлүгү мындай блогерлерди жаман көрөт. Мен деле ошо блогермин. Анан бирок ушул блогерлер бар болсо, анан мындай бир аз оңолот экен да. Аны мен шермендем чыгарат, мына бол кыпкызыл деп тети келе жатат экен дегенде эле анан мындай оңдоно түшүшөт да. Жана сиз да блогерим деп атпайсызбы? Гүлүн таанышпы? Гүлү эле ким эле? Гүлү эле? Кайсыл Гүлү билбейм. Гүлү эле ким эле? Мен ошо өзүмдүн айыл өкмөтүм менен. Гүлү эле? Гуни. Да. Аны деле телефондордон тааныйм, бирок мындай өзүнү бир да көргөн эмесмин. Ал болсо болбосо эле кыйкырып неме кыла берет, бирок көңүлүндө кири жок, жакшы кыз. Ал деле ишеними чоң, үмүтү чоң да. Ошо заман оңолуп кетет го деген. Негизи Садыр Нуркожоевичтен үмүтүбүз чоң болчу да. Аябай көптөн бери эле колдоп, мындай неме кылып жүргөнбүз. Анан мекенчилдер деп азыр деле мындай жаман көрүшөт. Анан мекенчилдин дагы эки кылы болот да. Бирөөсү андай, бирөөсү мындай. Сөз мекенчил партиясында болуш эмес, бирок адам өзү мекенчил болуш керек. Өзү мекенчил болуш керек. Өзү мекенчил болуп, мындай кайдыгер патриот керек, мындай патриот
патриоттун дагы эки түрү болот. Кимдир бирөө андай патриот, кимдир мындай патриот. Андан кийин эмнеси болсо дагы эл тарапта болушун керек да. Анан бийлик тарапта болбосончу. Булар ким болду эми? Салам алейкумдар. Саламатсыздарбы? Уруксаат сиздерге. Ой, кимсиздер анан? Эл өкүлдөрүсүзбү? Жөнөкөй элеби? Ой, жон кишилер кирип чыкпайт го бияктан. Эмне киргизбей атат бияктан? Жөнөкөй киши боло калышат. Булар неме ак үйгө кирип чыкканда жөнөкөй киши болуп кирип чыгып анан кийин нар жака барганда мына аябай жанакындай да эми аларды айткан менен эл өзүңүздөр билесиздер. Уже ак үй чынында болбой калган, тазалаш керек. Иллюстрацияны мына ушул ак үйдүн ичинен башташ керек. Анан эме айыл өкмөттү, анан акимди өз жолубузга салып алат экенбиз. Азыр мына Кудайга шүгүр биздин айыл өкмөтүбүз эле налып калат. Мирлан Орозбаев Мирлан. Эже мени деле мактап коюңузчу деп, бирок Мактабаш керек. Чымчып туруш керек да. Мен ошол Мактасаң бат эле. Анан Өзгөрүп кетчү. айыл өкмөттөргө биздин барып тишибиз өтөт экен. Анан акимдерге дагы барып мына ушундай проблема десек, аким угат экен. Бирок мына биздин 120 депутатыбыз укпайт экен да. Анан биз ошондо айыл өкмөттөрдөн Байке, депутат эмессиздерби? Айланып кетсек болот. Иә. Убактым жок дейт. Айыл өкмөт, акимдерден айланып эле кетсек болот. Губернаторго деле догурунуп кирип чыгат экенсиң. Бирок бул жака кире албайт экенсиң да. Туурабы? Келиңиздер эми общий. Булардын баары азыр тарап чыккыча күтөлү, эжеке. Анан Кимде ким көрүп атса, жакын жерде болсо, кайдыгер карабаган жарандар болсо, термоска чай куюп алып деле келе берсеңиздер болот. Ассалому алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Кудайда акырын-акырын. Ушу сиздер эл өкүлдөрү деп, оштон бери жөө келген жарандарыбыз бар экен. Ошолордун арыз-муун угуп, кандайдыр бир чара колдонуп бере аласыздарбы деп келишти. Ошолордун үнүн угуп коесуздарбы? Эмне болгон? Байке, келсеңиз, аксакал, келиңиз. Көчө көрүп атпаңыз, баянтан бери Мен депутатмын. жогорку кеңештин депутаты болот бул киши. өзүңүз тааныштырбайсызбы? Мен Кожоюбек Рыспаев деген депутат. Эрбол, чакырып койчу Байкени. Койчум, тартпайлы койчум. Тартып эле кетип келейин. Эмне? Реклама. Итак эле элге иштейбиз. Элдин арасына чыкканбыз. Biz ошо Элдин арасынан чыксаңыз угуп коюңуз сен, биз чагылдыруучубуз. Азыр ар кандай момент болуп атат да Байке, мындай. Бири-бирибизге сый мамиле кылганга аракет кылалычы. Мына эми кармай калып эле убакыт сурабай элесиздер, кызыксыздар. Айтсаңар эми, мен атайын токтоп атам. ошол уласы кара сурууга жөө келген адамдарбыз. Эмне боюнча? Жерибизде Ихлас фирмасы дом салам деп алып сүрдүрүп салды. Үйлөрүбүздү. 12 үй бар. Менчик жерди. Ошо бизге Папан айыл өкмөт тарабынан трансформация болгон 2008. 2008 трансформация болуп, Кагазыңар 2012 кайра трансформацияны кайтарып алып, 2019 Ихлас фирмасына Айбек Шамшиев дегенге сатуу деген нерсе менен өткөзүп берип, бир адамдын кызыкчылыгына ойлоп, bu yerде 12 үй бүлөнү тагдырын деп үйлөрдү. Трансформацияны кайта ат менен жасап коюшту. Кайра ат ошо трансформация Эмне 16 гектардын 2 гектарын 2008-жылы болуп элге берилген жер ойын 35 гектар. Ошодон 16 гектардын трансформациясынан 2 гектарды бөлүп алып, бул үлүшелер наразы болуп атат деп туруп, кайра кайтарып туруп олорго патерка документ жасап, дагы китеп. Анан олорду коюп туруп, 2019-жылы алды сатты кылып туруп, Ихлас фирмага сатып атат. Биз 2020-жылы кирип атабыз. Биз киргенден кийин биздин үстүбүздөн 1 жыл мурункуга документ жасатышты булар. Биз үй салып атканда келбейт Ихлас фирма. Үй салып бүткөндөн кийин анан бизди сотко берип, мен жеримди үй салып алды деп. Азыр адвокаттар билет. Ошол документтен кармайт, акчасын алат, кетип калат. 3 та адвокатыбыз кетип калды акчаны алып. Значит, бу жерде бир мафия бар экен деп биз ой кайттык, бу кайттык, бирок Ош областы бул кылмышты чыгарбай атат. Прокурор, соттор баары билет. Бу жака сотторго тайындап коет, ушундай чыгарып. Үйдү салып алгандан кийин түрк салды. Салып алды.
прям куруп бүткөн деме. Мен жашап атабыз ошол жерде. Бала 5 баласы менен жашап жатат. Анан Садыр Жапаровдун буйругу чыкты го, салынган үйлөр бузулбасын деп. Ол бизге иштебейт экен. Бизден 1 жыл мурун салгандарга иштейт экен 2019. Сиздер кайсы жактарга кайрылдыңар? Биз байырылбаган жер Немеге Ташиевке арыз жазып кеткенбиз былтыр ноябрда. Бизди ушуну чечпеди. Одон жооп болбоду. Онон Садыр Жапаровга да кайрылдык, одон болбоду. Акыры биз Ошто областта сот, эч нерсе калбады. Акыры кече үйүбүздү бузуп Соттоштуңарбы? 5 жыл соттошту. соттон утуп алды. Соттон тияк утуп алды. Ичилас утуп алды. Пулдуулар утуп алды. Айбек Осмонов депутат билесиз, ошонун фирмасы. Биздегиби? Шайлообек Атазов, Айбек Осмонов туруш. Ошонко кирбейсиздер бу жерден. Эртең киребиз кабыл. Кабыл алат да. Эртеңден канчада башталат ушул? Эртең биздики комитет сессия эмес. Эртең комитеттер болот. Бүрсү күнү сессия болот. Ошондо саат 10дон башталат. Келсеңер болот. Бүрсү күнү келиш керек болуп калабы бул кишилер ошондо? Эми эртең ал кайсы комитетте билбейм, комитеттерде да. Жарым саат убакыт бөлө алар, Сизге бир суроо да. Бөлүш керек да момунча келип атса. Сиз эми депутатсыз да. Мен, например, районума же болсо мен чыккан райондон келсем мен кантип кабыл албайт элем. Ошону кабыл алмакмын да. Сизден бир суроо да. Ошол трансформацияны толку ошол өкмөткана кабыл алып туруп, кайра өкмөткана кайтарып алат да, туура? Эми трансформацияны кабыл алгандан кийин эмненин негизинде кайтарып алды. Негизи жок да улар. Мен буга түшүнгөн жок. Далилдеш керек экен себебин. Себебин далилдеш керек да. Себеби жок эле кайтарып алып атышат. Себеби болсо мамлекеттин кызыкчылыгын колдоо, коргоо. Органдар менен немелер буну 1 миллион Мен долларга эми аралашпасам кандай мен түшүнбөйм. Мен аны 1 миллион долларга саткан. кандайча барыбына кандайча кеткенин билбесем мен происхождениесин билбейм да анын. Бизге сот аткаруучулар бүгүнкү күнү барып үйүңөрдү буза ал деп айткан жок. Жөнөкөй эле чакырышты. Келгиле, жериңерге келгиле деди. Ассаламу алейкум, жолдош депутат. Келсең эле тракторларды Кандайсыз? Ассаламу алейкум, жолдош депутат. Келсеңиз 1 мүнөткө. Элгер келиптир, сиздерге кайрылып. Жөө жүрүш жасаганда. Ошто 5 мүнөт убакыт бөлүп берип коюңуз. Ат жөнүңүздү айтып койсоңуз. Бердиев Акулов. Сизди көрүп жүрөбүз. Бердиев Акулов. Ош областынан бери келишиптир. Ошо артыңызда карап койсоңуз. Мына богуреки кишилердин иштери азыркыга чейин бүтпөй, жерлерин бустуруп, салып алган үйлөрүн тартып алып ушундай болуп атыптыр да. Анан баардык органдарга сотко чейин кайтырып карылышыптыр. Эми ушакка келишиптир. Келиңиздер, бияка да айтып койсоңуз кел. Угуп коесуздарбы, кандай дейсиз? биз ошол үйлөрүбүздү биздин буягыбызда дагы биз менен бирге салган үйлөр бар, үлүш жерге. Бирок трансформация жок, биздикинде бар деп атат. Бирок биздикин жасап туруп документтерди жасап берген үчүн трансформациясы жок деп атат, бирок бар 2008-жылы. Бирок наркы үлүш эсинде 5 та үйдү 2 этаж кылып салып, бүгүн үлүш жерге кызыл китеп кылып коюшту. Трансформациясы жок жерге акыт кылышты. Мына Садыр Жапаровдун баягы законун колдонушту. Салынган үй бузулбасын деген ошол үйгө. Бирок бизге колдонгон жок. Мына Оштун органдары ушуну кылып атат. Прокуратура, сот бүт эсен булсын. Мен тиешелүү жерлерге айтайын ошо. Искендер Матраев эмес? Жок. Жок, сизди да тартып коюнчу, сиз да көп тартасыз да. Ат жөнүңүздү айтып койсоңуз, сиз да ошол үйдө иштейсизби? Түздү. Сен сурак берген. Мен негизин өткөздүңөр. Албаштыган жер. Сен бул жерде агар Төлөкөр айыл өкмөт алган болсо, колтур номурун жылдырып туруп башка жерден Купан айыл өкмөтүнө жер беришиң керек. Сен неге муктаж болдуң? Не себептен албашкансың десе, эки өтөмө биз билбейбиз. Сотту кайсы областтын деңгээлинде эле болдубу? Област Верховныйда Верховныйдан дагы силерге чечкен Жок. сон жагы Бирок бизден ушул көп акча сумма талап кылды да ортомчу аркылуу. Биз аны бере албаган үчүн наркыларга чечтик. Бирок бу жерде мыйзамдуулук сакталбаган бир документте подделка болгон үчүн бизден акча сурады да силерге чечип берем, болбосо олорго чечем деп. Эгер мыйзамдуу болгондо бизди бар ана ушулардын жерген деп койду эле да. Бул жерде адвокаттардын сатылып кетишинен бизде күмөн бар да. Адвокаттар барат. Адвокат эмес.
Элдин соттор анда туура эмес чечим алып. Туура эмес кылып атат. Адвокат эми, ладно, адвокат. Соттор чечим алып атат да. Биз өзүбүздүн сотторго ишенген үчүн жүрөбүз да, ушулар акыйкатты чечип берет. Ушулар деген мыйзам чегинде чечип берет деген. Ар бир гражданин соттошуп калсын. Биз сотто Мен да соттошуп калсам. Анан ошондо сотко ишенесиң да. Шайлаган сотуңа ишенесиң. Мыйзамдуу өлкө болгондон кийин. Мыйзамдуу өлкө болгондон кийин сенин укугуң бул, министрдин укугу, же бир байдын укугу ал бирдей болуш керек. Баарына бирдей эмес керек да. Мен ушундай ойлойм да. Туура. биздики Силердин укугуңар төбөлөп коюп, колунда акчасы жок кишини төбөлөп, анан тиге чечет деген бул болбош керек да. Анда эмне деген мамлекет бул? соттор чечип атат. 9-класстагы балага жер алса болот деп Карасуу соту судьясы кыял токтоматып мана плакатта жүрөт. Ошол чыгарып берди. Ар бир жаран алганга болот дейт. Мен 38ге чыктым. Ол 9-класстагы бала. Ол алды. Ал кимдин баласы? Ол жер адистин небереси, кызы. Жер адистин небереси. 40-ка чыкты. 6 баласы бар. Өзүнүн баласын эмес, кызынын баласы. Емчесім бар. 300 мың бересің деп қатты сұрады, бермей қойдым. Маған жоқ. Менен кейіnkilер алып атат, емчесі hem алып атат. Мен бир нерсеге түшүнө албай атам да. Мен көрбөй атам да документ. Силерге трансформация болуп, чечим менен берилген жерди кайта трансформацияны атмен кылып жасаштын эмне кажети, эмне основаниясы бар? Этаж салат деп атасыздарбы? Жок, ол жерде. Айланайын этаж эмес, мага десе, ал этажга тиешеси жок болот. Оны мен сизге айтып берейин. Менин жерим болсо, менин токтом колумда болсо, документ менде болсо, мен берге этаж салам дебейбиз да. Болду. Мен сизге айтып берейин ошону. Бул ошол жерде мүлүш ээлери көп болгон. 30дай адам болгон. О жерде 35 гектар жер тартылабы? Ошонун баары бирден чекке макул болуп, жерин берет, трансформация болгон жерлерде. Олар экиден жер бересиң деп туруп, анан ошол жерде органдар булардын документин подделка кылып туруп 8 адамды кайтарып атат. Бирок буяка келип болбой атат. Ошол жерден болуп кетип атат. Экиден бересиң, болбосо биз кайтабыз. Бул жерде чоңдордун эмне менен доказать этесиз? Ол ошол документтин ошол үлүш ээлери ооз менен айтып атпайбы? Наркылар бергенде биз бербей койгонбуз, 2 чек берди. Айтып атчы. Ол бергендер айтып атат, биз 1 чек бергенде берип койгонбуз. Олар 2-ни бересиң деп кайра трансформацияны жок кылып берген дейт. Жок болбойт экенде трансформация. Мына ушул жерден күмөн, ушул жерде подделка документ. Биз ушуну анығына чыкпай атабыз. Соттор ham ушул жердин жаап жашып, Чечимдерин бизге мындай таратып жиберсеңер болмок экен. Оны эртеге биз адвокатка чалдык. Эртеңден барып алып келди. Мындай да, биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз дейбиз да. Муну окуп көрүшүбүз керек да. Мен угуп атам сизден. Ладно, сиздин талашайын деп койчу карапайым эле. Бирок мен карайын. Ушул мыйзам чегинде болгон бул, мыйзам чегинде сиздерден мына оозуңардан угуп атабыз да биз. Мен сизден угуп атам. Биз деле сиздей эле карапайым адамдарбыз. Анан ошол сиздики туура болгон болсо, туура эмес кишилер эмесин жазасын алыш керек да. Сот туура эмес чечип койду. Же эмнелер болгон, мен билбейт экенмин да бул жерде. Ошон үчүн кагазды жибергиле. Мен атыма деле жибербейгиле, мен өзүм карап берейин. Көтөрүп берейин сизден адам. Алды сизде эмне кагаздар бар эжге? Аны общийге тыштагыла, регистрация болсун, официально келсин. Мен, например, мыйзамдан налево направо чыкпаган жакшы көрөм да. Чыкпаш керек, ошондо баардык жашоо оңол. Эч ким укугу соттордон биздин маселе мен соттугун окуйсуң да, сот деген эми жөнүнө чыгарбаса керек чечимди. Сиз мынандай кылып. Буну биздин маселени Шайлообек атабыз көтөргөн жогорку кеңеште. Ошол жерде туруп Курманкул Зулушев жооп берип атат. Бул Курманкул Зулушев билет буну. Кандай иш болуп атканын ал жерде. Ага күнөөлүүлөр тиешелүү жазасын алып атат деди. Шайлообек атабыз не деп көтөрдү? Шылуундар келип үй салып алып атат, адамдардын үлүш жерине деди. Шайлообек атабыз документ менен таанышпай туруп сүйлөдү буну. Анан биз айттык, Шайлообек атабыз ошол подделка документтерди билбей туруп айтты буну жогорку кеңеште. Дедик, бирок ошол подделка документтерди кече журналисттер барып туруп мындагы карап туруп, бунуңар жарабайт, бул үлүш китеп эмес десе, баягылар мынтип алып туруп, ошол жерин кыкып коюп атат журналисттер. Ошону берибигиле деп атпайм. Мына мен Рыспаев, Кожоек, Чайчоевич, мен да көрөйүн, таанышайын да. Анан мен көтөргөндө мындай грамотно көтөрүшүм керек да. Мен да бирдекени окуп, карап көтөрөйүн. Бергиле, Айбекке бергиле ошол эле атасы менен сүйлөшөйүн. Биз чогуу эле бир эме деп турабыз да. Сен көтөрүп турсуң, көрдүң беле документти, кандай болду эле деп. Анан жанакындай мыйзам бузуу жолу менен кылган болсо, элди кыйнаган болсо, жоопкерчилик болуш керек да. Мен ошондой эле айтам. Мына ошол эле соттордон мына дагы бир адамдын арызы бар да. Арыз бул Камчыбек Кудушевичке жазылган. Ошону мен азыр сизге деле окуп берип коеюнбу. Мен өзүм эле окуйм. Окуңуз анда.
Анан аркасында түшүнүк каты дагы бар. Sen auksiondan unutup algansın, ha? Ооба. Var mı da dökümentesi auksion? Бар. Кызыл китеби дагы бар. Bak senin mizan sol kalan mı? Caşo. Ошто эмне мыйзам болот айтып коюңузчу жана мага айтып аткан сөзүңүздү. Мына Мыйзам өлүп калдыбы? Мыйзам вообще өлүп калган жок. Уже күл болуп көмүлүп бүттү. Мына Кыргыз Республикасынын УКМКнын башчысы. Ошко көңүл бурган бийлик жок. Жолдош. Биз ошо Оштогу чындыкты адамдардын укугун тепселеп атканын ушул жогорку жака билдирели деп келдик да. Жөө келдик атайын. Молодец, азаматсыңар, силерге Кудай күч кубат берсин. Ош бардак. Бул мындай Тонни да. чоңдо Айла уйшкан жоктон келип атасыңар да. Айла жоктон келип атат. Биз деле Facebook'tan көрүп бердим. Bu soğukta, bu kıyınçılıkta ayla joktan gelet. Ayla жоқтамыш чыркырап чындыкка келдик кетебиз деп келдик. Kollarda dokumentиңер турса, баары турса, мен ушуга дагы түшүнбөйт да. Кантип аттап бөлөкчө кылып калган. Ошон үчүн документтерди берүү керек. Моорек жакта турган кишинин салымы чоң дейт, ушуларды кийлигишип атат дейт да. Мен билбейм. Муну болсо, муну болгондур, же соттук болгондур. Бирок Не мына деп айтам? кишинин кызыл китеби бар. Ошо аукциондон утуп алган. Тургандар, колдон келген жардамды беребиз, туура түшүнгүлө. Мыйзам чегинде. Качан алып келсек, качан Күнүбүз күнү Кырсыбаевка да эле кийлиби керек, мен өзүм эле окуп алам. Сиздин телефон номериңизди мына ал жерге жазып. Жардамчы, сардамчыңыздыкын жаза кетпесизби? 63 9148. Nur Emre деген бар. Би болот. Учка барбы? Бар. Бу жерде айлана 100 бааз бар ушунда мен эле кармадым. Ой, бүт качып кетет, бүт качып кетет. Ой, билбейм. Мына көрбөңүз, токтойт. Ой, угуп кой дедим, 1-2 мүнөт угуп койчу дедим. 312. Жок, эме өзүңүздүн берип. Өзүмдүкүн ала албайсың тарыңыз. Сессияда эртең озупуну карайм кетке. Бир да жол көтөрбөйм. 312. Ал 63, помощник постоянно айтып турат, ким чалды, ким чалды. 63. 91 48. 91 48. Кожобек Кырсыбаевдин жардамчысы би болот. Оке, урматтуу кыргыз элим, ушу 120 депутаттын арасынан бир депутат чыгып, хотя ушу алыстан жөө келген, оштон бери келген жарандарыбызды кайдыгер карабастан көңүл болуп угуп койгонуна чоң ыраазычылык. Эми 5 мүнөт убактысы кетет экен да, мына могу жерден канча депутат токтобой кетти. Бул элдин Би болот. бийлик элдик экенин унутпасаңыздар, урматтуу депутаттар, эртең эле келесиздер, элге ушул элге кайра эле түшүп бересиздер казаныначы. Эртең кайра эмне деп жооп бересиздер? Мынакей ушинтип эле 5 мүнөт кайдыгер карабастан угуп койсоңуздар болот экен го. Болот. А бул жакта отурган аталарды караңыз, мынакей сызда отурат, тияктан бери жөө келди, курсактары ачка. Мыйзам иштемейинче ушундай. Урматтуу Садыр Кожоевич, мыйзамды иштеттиңиз. Асманды, поездды, элди мындай заблужденияга киргизбеңиздер, мындай жөн эле мыйзамды иштетип берип койгулачы, сиздерден сураныч. Жакшы, кел. Рахмат. Эми аксакал чечиз